Саламатсыңарбы балдар? Жаңы окуу жылыңар менен куттуктаймын. Мен кыргыз тили жана адабияты мугалими Кубанычбек кызы Кайрынсай Эжекеңермин. Балдар, биз быйылкы жаңы окуу жылындагы алгачкы сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили 5-класс. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты билим берүүчүлүк, окуучулар тил жана кеп боюнча маалымат алышат, өнүктүрүүчүлүк, кептин тил менен болгон карым-катышын билишет, тарбия берүүчүлүк, мугалимди кунт коюп угуп, сөзгө маани берүүгө тарбияланышат. Сабактын тиби жаңы билимдерди өздөштүрүү сабагы. Балдар, биз өз ара бири-бирибиз менен кантип пикир алышабыз? Пикир алышуунун негизги куралы эмне деп ойлойсуңар? Демек, биздин бүгүнкү сабагыбыз ушул багытта болмокчу. Андыктан балдар, силер китеп, дептер, ручкаңарды алып даярдангыла. Бүгүнкү числону дептериңерге жазгыла. Демек, аяк оона айынын 2-си. Бүгүнкү өтүлө турган жаңы тема тил пикир алышуунун куралы. Демек, балдар, тил пикир алышуунун куралы. Адамдар ортосундагы байланыш, баарлашуу, карым-катышты тейлөөчү каражат болуп эсептелинет. Эгер тил болбосо, өз ара пикир алышуу, биргелешкен эмгектин болушу мүмкүн эмес. Демек, балдар, биздин жашообузда тилдин орду чоң. Балдар, бүгүнкү өтүлгөн темабызды китепте көнүгүү иштөө аркылуу башкартайбыз. Демек, китебиңердеги 3-чү көнүгүүнү ачкыла. Тил эң эле ыйык. Ал элпектикти, сулуулукту, тактыкты, кулуктуулукту талап кылат. Ага кайдыгерлик кылып кароого болбойт. Көрдүңөрбү, балдар? Демек, биздин сүйлөгөн сөзүбүз так, уккулуктуу болууга тийиш. Биз сөз кылаткан тил жөнүндө көптөгөн макалдар, учкул сөздөр бар кыргыз тилинде. Мисалы, тилден ууда тамат, балда тамат. Тил кылычтан өткүр. Демек, бул макалдарды кандай түшүнөсүңөр? Өзүңөр ой жүгүртүп, өз оюңарды мугалимиңерге жазып жөнөтсөңөр болот. Балдар, ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Үйгө тапшырма 6-чы көнүгүү. Демек, тил жөнүндөгү макалдардан, учкул сөздөрдөн таап, дептериңерге жазгыла. Тапшырманы так аткарып, кыргыз тилчи мугалимиңерге WhatsApp тиркемеси аркылуу жөнөткүлө. Бүгүнкү сабакка катышып келгениңер үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңуз.